Эми максат кандай болуу керек? Аны биз кандай коюшубуз керек экен да? Сиз койгон максат каалоону, кыялданууну алуу үчүн канча акча керек? Ошону эсептешип чыгышыңыз керек экен. Мисалы үчүн автоунаа болсо, ошол автоунаа канча турат? Сураштырып, специалисттерден базарга барыппы, дүкөндөргө барыппы, ошол сиз койгон максат канча турат? Ошону билишиңиз керек экен дагы. Андан кийин сиз туура максат кое алат экенсиз. Ошол акчасын билгенден кийин сиз буга чейин канча акча тапчу элеңиз, ошону ориентир кылыңыз. Эгерде 0 сом болсо, ошого жараша ориентир алыңыз. Эгерде 10 000 сом таап аткан болсоңуз, ошого жараша сиз кийинки планкаңызды коет экенсиз да. Ошол акчаны 2 эсе өстүрүүнү план кылсаңыз, бул туура болот экен да. Ал эми дароо 10 эсе болсо, бул өтө кыйын нерсе. Ага ишенбейсиз дагы. Ичиңизден ишеним боло бербейт. Разочарование болуп, бул иштебейт экен дешиңиз мүмкүн экен да. Максатыңыз өтө чоң болсо, жыгылып каласыз, разочарование болуп калат экенсиз да. Адам бул техника иштебейт экен, максат койбой эле коюш керек экен деп, өзүңүзгө өзүңүз ишенбей каласыз. Максат коюу техникасына да ишенбей калат экенсиз. Максатыңыз өтө кичинекей болсо да туура эмес болуп калат экен, анткени кызыксыз болуп калат. Сизди ордуңуздан тургузуу өтө кыйын болуп калат. Ал максат сизди ордуңуздан тургуза албайт экен, эгер кичинекей болсо. Анан сиздин максатыңыз кичинекей болсо, мына могу сүрөттөгүдөй мелкая цель деп турат, жолдогу проблемалар, көптөгөн кыйынчылыктар не стоит болуп калат экен. Мисалы үчүн айталы 100 сом табыш үчүн жүгүргүм келбейт дегенде болуп каласыз да. 1000 сом табыш үчүн мен даярмын дешиңиз мүмкүн. Эгерде сиз 1000 сомду ойноп таап аткан болсоңуз, анда сиз айталы 1,5 сом үчүн мен көп жүгүргүм келбейт, менет кылгым келбейт дейсиз. Ал эми сиз 1000 сом таап аткан болсоңуз, 10 000 сом табуу болсо, план турса, анда сиз аны үчүн аракет даярсыз, көптөгөн кыйынчылыктарга даярсыз да. Мисалы үчүн айталы 50 000 сом табыш үчүн сиз ай сайын 30 000 сом же 40 000 сом чыгаша чыгарып турушуңуз керек десе, көпчүлүк адам макул болбойт, Ал эми 50 000 табыш үчүн сиз 5 000 сом чыгаша чыгарып турушуңуз керек десе, анда даяр болобуз да. Көпчүлүк учурда чааны ради 50 000 сом табыш үчүн, конечно, 5 000 сом же 10 000 сом чыгарып турууга даярмын дейт экенбиз да. Бул да ошондой эле экен да. Бул мен сизге акчаны мисал келтирип кеттим. Мына энергия күчтүү талап кылганда дагы ушундай мамиле кылат экенбиз да. 50 000 сом табыш үчүн мен эртеден кечке жүгүргөнгө даярмын дешиңиз мүмкүн да. Ал эми 2 000 сом табыш үчүн жок даяр эмесмин дешиңиз мүмкүн. Бирок ар кимдин планкасы ар кандай. Эгерде сиз өмүр акча таба элек болсоңуз, бирок сиз үчүн 10 000 сом же 5 000 сом жакшы акча болсо, ошол планкадан баштай бергениңиз туура болот экен да. Анан ага жеткенден кийин сиз планкаңызды дагы чоңойтуп алып, дагы жаңы планка коюп алып, өзүңүздү кызыктырсаңыз болот. Мүмкүн болсо сиздин максатыңыз сизди кызытыш керек да, сизди кызыктырыш керек. Сизди ордуңуздан турууга түрткү бериш керек экен да. Ошондой максат болсо жакшы болот экен. Өтө чоң болуп калса, албетте сиз жыгылып каласыз. Мүмкүн болсо идеальный вариант бул сиз чоң максатты коюп, ошону бөлүүгө аракет кылыңыз да. 5ке же 10го бөлүңүз. Мисалы үчүн 50 000 сомду максатка койсоңуз, сиз аны 10го бөлүңүз. Биринчи 5 000ден баштаңыз. Мен 5 000ге чыгам. 5 000ге чыккандан кийин эми айталы ошону 2 эсе көбөйтөлү дейле, 10 000ге чыгам. 10 000ден кийин 20 000, 20 000ден 40 000, анан 40 000ди, пожалуйста, 50 000ге уже рукой дотянуть деп коет, уже 50 000. Бирок 40 000ге чыкканда сиз 50 000ди койбоңуз, албетте 40 000ге чыкканда сиз жок дегенде 70 000, 80 000 же 60 000ди коюңуз. Стоящий цель болот да. Ошентип отуруп, мына максатыңызга жетет экенсиз. Эми сиз 50 000ди мисалы үчүн 1 жылга коюңуз дагы, бул айга же ушул жакынкы 2 айга 5 000ди коюңуз мисалы үчүн да. Ошондо сизге жеңил болот экен жетиш. Так, бул боюнча жакшыраак түшүнүп кетиш үчүн спортто мисалды келтирип кетели. Эгерде спортто сиз дароо 50 круг же 5 километр чуркайм деп планка коюп алсаңыз, ушуну сиз айталы 1 айда эмес, сиз 2 күндө чуркайм деп планка коюп алсаңыз, анда эмне болот? Анда сиз чуркап бүгүн бүт денеңиз өлөт, бүгүн өтө надорвешься деп коет орустар. Мындай караганда сынып калат экенсиз да. Сынып каласыз да, экинчи чуркабас болосуз. Чуркаганды ойлогондо сиз көңүлүңүз айланчу болуп каласыз. Булчуңдарыңыз ооруп, бүт жагыңыз ооруп, экинчи чуркагыңыз келбей калат, Жана 1 айда жете турган планды 2 күндө жетем дейсиз да, андан кийин экинчи чуркабас болуп калат экенсиз да. Анын ордуна кандай кылсак болот экен? Акырындык менен, этап менен чуркаганыңыз туура болот экен, Мисалы үчүн алгач 3 круг 300 метр. Анан 5 круг 400 метр деп коелу. Анан 20 круг 1 километр. Анан кийин 1 ай ичи ушинтип акырындык менен күндө 2 круг же 100 метр же 200 метрден кошо отуруп, анан биз 1 айда карасак 4 же 5 километрди чуркап калган болот экенбиз. Ушинтип акырындык менен чуркаганда биз максатка жетет экенбиз. Мына биз спортто бул чуркаганды айтканда түшүнөбүз, бирок максатка айтканда эмнегедир көп түшүнө бербейт да. Анықтан сиз буга албетте көңүл бурганга аракет кылыңыз. Сиздин ишенүүңүз, ийгиликке ишениңиз, подсознание булчуңдарыңыз бардыгы машыгыш керек да. Эмне үчүн биз чуркаганда акырындык менен чуркаңыз деп атабыз, Сиздин булчуңдарыңыз акырындык менен нагрузканы көбөйтүп отуруп көнө баштайт, Анан мисалы үчүн айталы 2 килограмм көтөрө турган булчуңуз эртең бара 5 килограмм көтөрө турган боло баштайт да, булчуңдарыңыз күчтүү боло баштайт. Чуркаганда да ошондой болот экен да. Сиздин мээңиздеги подсознание булчуңдарыңыз да ошондой эле экен да. Аны машыктырыш керек экен. Улам жасап отуруп, машыктырганыңызда гана сиз чоң максаттарга жетүүгө жөндөмдүү боло баштайт экенсиз да. Сиз сизге чоң максат койбоңуз деп айтпайбыз, аны коюңуз, бирок узаагыраак мөөнөткө коюңуз дагы, өзүңүз ошону 10го бөлүп алып же 5ке бөлүп алып, күндө ошонун үстүнөн иштеп отуруңуз дагы. Жеңил максаттардан ошолорго жетүүгө аракет кыла бериңиз. Анан дайым өзүңүзгө айтыңыз, мен мисалы үчүн биринчи каталогдон 1000 сом койдуңуз, 1000 сомдон 3000 сомго чейин коюм деңиз.
бирок сиз дайым эсиңизде болсун, сиз ушул 1000 сомду азыр эмне үчүн коюп атасыз? Эртең келечекте 50 миң, 30 миң же 100 миң табыш үчүн ушул биринчи каталогту 1000 сомго чыгышым керек деп тепкич катары көрүп атасыз да. Ошондой көрүңүз да. Мына чуркаганда деле сиз эртең 5 км чуркаш үчүн бүгүн 300 метр чуркап атам деңиз да. Туурабы? Ошондо туура болот экен. Мына акча боюнча максат койгондо дагы, игилик боюнча максат койгондо да дал ушул принцип менен максат коюңуз. Экинчи каталог сиз 5000 сомдон 8000 сомго чейин планканы коюңуз, жөндөмүңүзгө жараша. Үчүнчү каталогто 10 миң сомдон 15 миң сомго чейин коюңуз. Алтынчы каталогто 30 миң 40 миң сомго чыгыңыз андан акырындык менен. Анан 17-чи каталогтон да карасаңыз, бир жылда сиз 80 миңден 100 миңге чейин чыккан болот экенсиз да. Анан ушинтип фабриктеги чоң аябыктарга чыгып, эртең мына чоң результаттарды, чоң натыйжаларга ыраазы болуп, мактанып айта алсаңыз болот экен. Бирок ал үчүн сиз албетте сиз ал чоң максатыңызды 5ке же 10го бөлүп туруп, анан үстүнө иштешиңиз керек экен.